Кудайдын чакырыгы 28 март. Дагы бир жолу Кудай ушунча жакшы болсо, дүйнө жүзүндө эмне мынча жамандык көп деген суроонун үстүндө ойлонолчу. Бул чындыгында машаякчыларга берилген эң оор жана эң адилеттүү суроо. Бардыгына Кудайдын эрки, Кудайдын жолдору изилденгис деген жообубуз даяр турат. Согуштар болот деген, болуп жатат деген дагы жообубуз бар. Ушундай сөздөр менен биз жазыксыз балдардын өлүп жатканын, жөн жерден адамдар кырылып жатканын, оорулардын, согуштардын болуп жатканын түшүндүрүүгө аракет кылабыз. Анда кандай болуп калат? Кудай ошол согуштарды болтуруп, балдарды өлтүртүп жатабы? Ооруларды жиберип жатабы? Кудай акыркы күндөрдө ушулардын баары болот деп айткан. Бирок аларды мен жиберем деген эмес да. Кудай бул каардуу адам өлтүрүүчү эмес. Согуштар, оорулар, зордук зомбулук бул Кудайдын эрки эмес. Бизди тарбиялаганга ойлоп тапкан анын жашыруун план эмес. Мунун баары биздин күнөө талкылаган дүйнөбүз, адамзаттын бузулган эрки. Кудай бул дүйнөнү мамилелешүү үчүн жараткан. Бирок чыныгы сүйүү тандоо эркиндигисиз мүмкүн эмес. Кудай бизге тандоо берген. Адамзат ач көздүк, жек көрүү, курал, өлтүрүүнү тандады. Согуштарды Кудай баштабайт. Аны бийликке, байлыкка мас болгон күнөөкөр адамдар баштап жатышат. А эмнеге Кудай кийлигишип токтотуп койбойт дейттирсиңер? Эгерде Кудай баардык жамандыктын баарын жок кылышы керек болсо, анда ал бизди эч кандай эрки жок куурчактарга айландырышы керек болот. Жер планетасын талкалап жаткан, курутуп жаткан адам өзү. Бирок Кудай чыгуу жолун берген. Айкаш чыгач жана Ыйсанын тирүүлүүсү аркылуу бизге үмүт берген. Кудай ар бир жараатты таңат, ар бир көз жашты арчыйт. Талкалангандын баары жаңыланат. Ыйсаны кабыл алгандарга даярдап койгон асман падышалыгында так ушундай болот.